Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана студенттер. Сиздер менен кайрадан биз Сүймөнкул Чокморов атындагы номер 10 кесиптик лицей байланышка чыгып жатат. Тамак аш тармагы боюнча тажрыйбалуу борбор болгондуктан биз ушундай кыскача видеороликтерди тартып сиздер менен бөлүшмөкчүбүз. Анда эмесе бүгүнкү сабакта биз уй эти кычкыл таттуучукта жасамакчыбыз. Бул тамакты жасоо үчүн бизге эң негизги азыктардан бул уй эти, баш пияз, өсүмдүк майы, томат пюреси, кургатылган нандын күкүмү, кумшекер, кара мурч жана туз кетет. Ошондой эле кычкылдаан берүүчү бул уксус кычкылдыгы да керектелет. Анда эмесе тамакты даярдап баштасак, сөзсүз түрдө эт менен иштөөнүн алдында биз колубузга колгап кийип жана атайын маркировкаланган доска же болбосо азыр көрүп тургандай желимден жасалган тактай, бирок кызыл түстөгү тактайдын үстүндө иштеймекчибиз да. Жогорку категориядагы уйдун этин алабыз. Сөзсүз түрдө алгачкы иштетүүдөн өткөрүп алуу керек. Бирок биз сулп этин алганбыз. Чарындарын, тарамыштарын, тамак ашка колдонулгачу бөлүктөрүн биз алып таштадык. Андан соң бул этти биз талчаларын карап кесебиз, талчаларын карап карама каршы кесебиз да. Ошондо этибиз жумшак жана формасын сактап бышат. Чоң-чоң порциялык бөлүктөргө бөлүп kesmekçiyiz. Мынакей этти дагы кесип бүттүк. Андан соң биз баш пиязды турамакчыбыз. Баш пиязды өзүнчө биз башка тактага турайбыз. Жашылчаларды туруу үчүн атайын көрүп тургандай жашыл түстөгү такта болушу керек да. Анан ошондой эле өзүнчө бычак болушу керек. Пиязыбыз дагы турап бүттүк. Анда эмесе бышыруу процессине көңүл бурсаңыздар, алдын ала электр мештин ысытып алып, анын үстүнө көмөч казанды коебуз. Андан соң өсүмдүк майды экиге бөлүп алабыз. Майды бир аз ысытып алуу керек. Майыбыз дагы ысып калды. Анда эмесе алгач туралган этибизди салабыз. Экинчи көмөч казаныбызга алгач туралган баш пиязды салабыз. Эттин суусу чыгып, бир аз кызыл кыртыч пайда болгонго чейин куруп алабыз. Андан соң башка кошумча азыктарды кошуп, демдеп коебуз. Ал эми пиязды болсо, пияз тунук болгонго чейин, суусу тараганга чейин биз куруп алабыз, пасерлеп алабыз да. Пиязыбыз да пасерленип калды. Анда эмесе бул пиязды биз этке кошобуз. Таразанын жардамы менен тартылган томат кетет. Томатты да бир аз туруп алуу керек. Ал эми жыт жана даам берүүчү кошундулардан, татымалдардан биз кара мурч кошмокчубуз. Томатыбыз да курулуп калды. Андан кийин биз кайнатылган суу же болбосо сорпо кошмокчубуз. Биз азыр кайнак суу куймакчыбыз. Жакшылап аралаштырып, капкагын жаап,
демдеп коебуз. Оттун табын бир аз азайтып коюу керек. Бул азыр 1 саат демделип турушу керек. Этибиз демделип жатканына жарым саат убакыт болуп калды. Жарым сааттан кийин биз сөзсүз түрдө тамакты даамдуу кылуучу, тамактын даамын чыгаруучу туз кошуп коймокчубуз. Кайрадан жакшылап аралаштырып, дагы жарым саат демдеп коебуз. Жай отто. Дагы жарым саат убактыбыз өттү. Экинчи бөлүгү туз салгандан кийинкиси. Эми биз бул тамакты таттуу даам берүүчү кум шекер кошмокчубуз. Тамакка кычкыл даам берүүчү уксус кычкылдуулугун кошобуз. Таттымалдардан ошондой эле лавр жалбырагын, анан кургатылган нандын күкүмүн кошмокчубуз. Жакшылап аралаштырып алып, андан соң дагы 5 мүнөткө демдеп коебуз. Тамагыбыз дагы даяр болуп калды. Мынакей көрүп тургандай. Андан соң таразанын жардамы менен экинчи тамактарды берүүчү табакка демделип бышырылган этти чыгарып алабыз. Бышырылган эттин салмагы 100 грамм болушу керек. Üstüne çık koyup koyuyoruz. Berüde koozdоп дагы койсок болот. Карамыштын жардамы менен чекесине себелеп, ошондой эле бул уй этин, кычкыл таттуучукта бышкан уй этин кошумча жанына гарнир да берсек болот. Өзүңүздөр көргөндөй, силерде чоң суроо пайда болушу керек. Мен бөлүктөрдү бөлүүдө, порциялык бөлүктөрдөн бир аз гана кичирээк кылып жасадым, кестим. Негизи рецептура жыйнагында бир каардарга 2-3 бөлүктөн бериши керек. Бирок биз азыркы заманга ылайыкташтырып, бөлүктөрүн өтө чоң кылбастан, даярдоо мөөнөтүн азайтыш үчүн бөлүктөрүн бир аз кесимин бир аз кичертип койдук. Ошо менен тамагыбыз даяр болду. Өңү түсү кочкул кызыл түстө, эти жумшак, жыты абдан жагымдуу.